Пандемия малында аябай бияк баары полностью жабылды. Даже ушул кабинеттерге да оорулар жатып атты. Ушул жактын баарын бошотуп, оорулар көп болгондугунан ушул жерге да жатып атты да. Бул жерге негизи жатпаш керек, ошон кичинекей айла жок. Ушул жактарга да ооруларды дарыландык. Бишкек шаардык номер 1 клиникалык ооруканасынын консультативдик дар таныктоо бөлүмүнүн башчысы Нурбек Белеков пандемия маалындагы оор күндөрдө оору алып кеткен кесиптеши Күмүшбек Алтыкеевди эскерип жатат. Ушул жерден жүрөктү тартып, ушул жерде өмүрүнүн акырына чейин ушул кабинетте отуруп иштеп берди агайыбыз. Агайыбыз ушул жакта отуруп, ушул кабинетке кирген сайын ушу эстеп, жүрөгүбүз жаман болот. Врач-кардиолог, саламаттыкты сактоонун отличниги Күмүшбек Алтыкеев 2020 жылдын 16 июлунда өпкөсү кагынып, өзү иштеген дал ушул Бишкек шаардык номер 1 клиникалык оорукананын жандандыруу бөлүмүндө кайтыш болгон. Ал иш үстүндө коронавирус жугузуп каза болгон Кыргызстандагы 104 медицина кызматкеринин бири. Ушу жүрөк ашказанды көргөндө, УЗИге келгенде дагы ушул агайыбыз менен кеңешип, ушул ашказанды көрсөк көтөрө алабы же көтөрө албайбы деп ошондо бүт сурап, анан ошол кишинин айтканы боюнча жасачубыз да. Бизге аябай эле чоң жоготуу болду. Күмүшбек Алтыкеев 1948 жылы Талас облусунун Көпүрө базар айылында туулган. Эмгек жолун Кызыл Кыя шаарындагы ооруканадан баштап кийинчерээк Талас облусунда эмгектенген. 1996 жылдан бери Бишкек шаардык номер 1 клиникалык ооруканасында кардиолог болуп иштеп жаткан. Врач-кардиолог Акылбек Атакузиев Күмүшбек Алтыкеевдин шакирттеринин бири. Экөө 15 жыл бир бөлүмдө жанаша отуруп иштешкен. Биз 2003 бияка келгенбиз. Ал киши бул жерден бизди тосуп алган. Тосуп алган аксакалыбыз эле. 15 жыл ушул отделениеде иштедик. Кийин пенсияга чыгып, бизде КДО деген бөлүм бар. Ошол жака өткөндө ана ошол жерден ооруп, ошондо дагы байкуша реанимацияда жатып, врачтарга айтат экен, мага көңүл бурбагыла, могу жаштарды реанимация кылгыла. Мага неметпей койгула, мен ушу өзүмкүн жашап койдум деп. Билет, карагылачы, кандай таза адам. Андайлар азыр кемде кем, поэтому ошон үчүн баардыгы жакшы көрөт элек, атабыз да көрөт элек. Мени балам дейт эле. Жакын элек да ушул. Менимче ушул бөлүмдө экөөбүздөн жакын киши жок болсо керек эле. Сырларын айтып, анча-мынча көп нерсеге үйрөткөн ошол кишилер. Өмүрүнүн 47 жылын медицинага арнаган тажрыйбалуу адис Күмүшбек Алтыкеев жүздөгөн бейтапты дарылап, өмүрүнө аралжы болгон. Жада калса анын бейтаптары Таластан Баткенден бери издеп келип, Бишкекке чейин келгенин кесиптештери айтып жүрүшөт. Өзү Таластан эле да, таластык туугандар ушу эмнеси болсо деле келе берет эле. Не обязательно мындай жүрөк оорулар, а общий эле да, баарына жардам берет эле. Ушундай кишилер аябай сыйлайт. Азыр келет, мурунку дарыланып жүргөндөрчү бизге келип, ошонун элесине дайыма кабыл алабыз. Бишкек шаарынын тургуну Шаарбек Бекбалиев да бир убакта Күмүшбек Алтыкеевдин колунда дарыланган. Дарыгеринин мүнөзүн, оору менен күрөшкөн оор күндөрдү эстеп отурган чагы. 2010 жылдан бери 6 ай сайын келип туруп профилактика өткөрөм, бүт лечение жасап, теге бул эметип. Как раз ошо мени 2012-2015 жылга чейин лечить этчи. Бунун профессионализм менен ответственностун өзүнөн бийик турат. Өзү ошону максатын коюп. Мен бирөө жакшы жатып, анан кийин берден жүрөктү эметет да, жүрөгүм тазалап, анан кийин 2 күн калганда
температура ооруп калдым. Ал ошо ооруп калганымды келип атып тиги терапия, тияққа чейин врачтарды бар, жана 3-чү этажда жана профессор ошолорго консультация апарып, УЗИге кайта салып, ана мен айттым да, күлүп. Эми берде мен жүрөк тилеметтим, уже башка температура простудный болуп атат тиги болду деп. Мен кете берейинчи, уже срок бүтүп калды, лишний күн жатканга эмне кылам десем, мынтип атпайбы. Жок, сени кетирип калыптыр, мен берде кантип эметем. Пока сен полностью айыкмайынча мен жибере албайм дептир. Мени кармап ошону лечить эткенде мен таң калгам. Бул өзүнүн жумушун ушундай жакшы көрөт экен, ответственность. Мен уже элестетип атам, ушу ковидте кандай өзүнүн жанын берип туруп, элде жардам берип туруп иштегенин мен уже элестетип койдум. Божий дар дегендей, бул дүйнөдөн өзүнүн жумушун таптыр, ошо жумуштан кетиптир бул деген. Это, конечно, большая утеря таких великих специалисттерден. Он ай мурда оору алып кеткен дарыгер Күмүшбек Алтыкеевдин ысмы өзү жашаган Бишкектин четиндеги Комсомол айылындагы фельдшердик жана акушердик пунктка берилди. Мындай демилгени Фрунзе айылдык кеңешинин депутаттары көтөрүп, колдоо беришкен. Бул ФАП болсо бүгүнкү күндө бизде 8 километр шаардан алыс болгондуктан бизде мына больницалар, эч кандай эчтекелер жок. Бул эме почти 2000 үй бүлөнү тейлейт. Бияктын тургундары ооруп калса эле сразу Фучикке жака карап эле ошол Күмүшбек байкеге барып, анан ал ошол бир сыйра карап, кеңеш берип, анан айтчу да, могу жагың ооруйт экен, моундай анализ. Өзүнчө дарыгер болбой эле консультант болчу. Күмүшбек Алтыкеев жай мезгилин оору күч алып турган маалда 6-июль күнү иш үстүндө өзүн жаман сезип, дарылануу үчүн жумушунан жооп сурап үйүнө келген экен. Оорусу күчөп кеткендиктен 13-июлда ооруканага түшүп, 3 күндөн кийин өзү иштеген оорукананын реанимация бөлүмүндө каза болгон. Маркум дарыгердин жубайы Дарика Жунушбекова жолдошу менен акыркы жолу сүйлөшкөнүн эстеп ыйлап жатат. Бир күндө кичине температура болуп, кичине жакшы болбой калыптыр. Мен өзүнөн коркуп, өзүңдү деле карасаң болот деп ошентсем, мен рентгенге барып түшүп кетсе, бронхит деле коюптур. Ой, мен бронхит элекмин, Кудай сактасын деген. Анан ошол күнү эле түштөн кийин начар болуп кетти. Эртеси күнү эле скорый чакырсак, 18 саатта баралабы, саат чейин бара албайбыз деп чакырган себебибиз аппарат алып келишкен балдар, ошо аппарат только эмеге кошулат экен, скорыйга. Балдар 18 саат күтө албайбыз деп анан аппараттан мындай алып салышып элеп деп больницага жеткиришти. Барган менен өзү иштеген больница бат эле алышыптыр. Ошо үйдөн көргөн жокпуз. Салганда дагы биякта бүт жаштар кыйналып атат. Силер салбагыла, мен силерге өзүм чалып турам деп. Өзү салып атты, бирок бир күндө бир жолу ушундай эле салып атты. 3 күн жатты өзү. Бир эле воскресенье күнү эле үйдө болбосо, башка күн дайыма жумушта болчу. Ошондо дагы аркасынан кошо ээрчип, тууган туушкан, кошуна, тааныштын баары үйгө келип, дайыма байкеңе үйдөн совет алышып, үйдөн көрүнүшүп, байкеңди бир эле дем алыш күнү эле көрбөсөң, башка күнү байкеңди азыр деле жумушка кеткенде эле эле калды да менде. Күтө берем дагы деле. Күмүшбек Алтыкеев быйыл 73 жашка чыкмак. Анын артында 2 уулу, 1 кызы калды. Бир ушул жаман оору болгондо биздин ушундай ушул күндү көрбөйт элек деп ойлойм. Жолдошумдун 72 жашка чыгып, сейрек кылып медицина тармагында иштеп, бир да жолу оорудум деп бир больничный алып, бир башка оору менен бир ооруган эмес. Ушул оору менен ооруду, анан жугуп каза болгондон кийин өкмөт эмгегин туура баглап компенсация төлөп берди. Айыл өкмөтү айылдагы ФАПка атын берип атат. Мединстин астына дагы мемориальный доскага дагы аты алтын тамгалар менен жазылып атат. Атамыз өзүн атамды көргөн өлбөсүн деп
жолдошумдун көп эмгектерин артында калган эл журту баалап атканына балдарым атынан өзүм атынан чоң рахмат айтам. Кыргызстанда коронавирус катталган 1 жылдан бери бул оору 3400дөн ашуун медициналык кызматкерге жуккан. Апаат келген учурда медицина кызматкерлери, дарыгерлер, медайымдар, транспорт, жеке коргонуучу каражаттардын жетишпегенинен кыйналды. Илдет менен күрөштө иш үстүндө оору жугуп 104 медицина кызматкери каза болду.